Кудайбердиева Айзат Мустапаевна 1997 жылы 21 май күнү Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылында жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөдө 5 бир туугандын кичүүсү. 2002 жылы Жылдызча балдар бакчасында билим алып, 2004 жылы Тайлакбай Темиралиев атындагы орто мектебине алгач рет кадам таштаган. Мектептин алдыңкы окуучуларынан болуп, жалаң 4-5 деген бааларга окуган. Окуудан сырткары коомдук иштерге да активдүү катышып, өзүнүн жигердүүлүгүн көргөзүп келген. 2015 жылы мектепти ийгиликтүү аяктап, Кыргыз-Өзбек университетинин табигый педагогикалык факультетинин башталгыч класстарга билим берүү бөлүмүнө тапшырып, учурда 3-курста окуйт. Окуу жайда да мыкты жетишкендиктер үчүн жана коомдук иштерде активдүү катышкандыгы жана үлгүлүү жүрүш турушу үчүн 2015 жылы Ош шаарынын мэриясынын ыраазычылык баракчасын алган. Мындан сырткары шаардык деңгээлдеги жана окуу жайлар аралык уюштурулган илимий конференцияларда мыкты докладдары үчүн дипломдорго, грамоталарга жетишип келет. Студенттер арасында өткөрүлгөн дебат-дискуссияларда активдүү катышып, алдыңкы орундарга жетишкен. Университеттеги окуудан сырткары убактысын текке кетирүү максатында 1-курсунан баштап эле өнүккөн келечек жаштары коомдук фондунда волонтер болуп, ал жерде үйрөнгөндөрүн ар кайсы региондордогу мектеп окуучуларына үйрөтүп, билгендери менен тең бөлүшүп келет. Китеп жазууга болгон кызыгуусу мектепте окуп жүргөн учурдан баштап эле пайда болуп, ошол аралыктан тарта ар кандай материалды топтоп, изденип, талыкпаган эмгегинин натыйжасында максатка карай кадам аттуу китеби чыгып, окурмандардын колуна тийип олтурат.